Pedagog ilимдеринин доктору, профессор Чуманов Жеңишбек Арыповичтин 70 жылдыгына арналган кыргыз тили аны окутуунун актуалдуу маселелери аттуу эл аралык илимий практикалык конференция башкы корпустун жыйындар залында өтүп жатат. Иш чаранын жүрүшү тууралуу алдыда кененирээк баяндайбыз. Бул иш-чарада Чуманов Жеңишбек Арыповичтин илимдеги эмгеги, педагогикага кошкон салымы тууралуу кенен сөз болду. Илимий практика конференциясы Жеңишбек Чумановдун замандаштары, кесиптештери, ошондой эле шакирттери ыраазычылык билдирип, куттуктоо сөздөрүн арнашты. Катышуучулар өз баяндамаларында кыргыз тилинин учурдагы маселелер боюнча белгилеп өтүштү. Меймандар бул иш-чараны устат менен шакирттин руханий байланышы деп сыпатташты. Жеңишбек Чумановдун 70 жылдык өмүр жолу кадыр-баркка толгон, талыкпай иштеген, көптөгөн шакирттерге дем берген улуу устаттын өмүр жолу. Анын эмгектеринде окутуунун принциптери жаңыча деңгээлде каралат. Мезгилдин, учурдун чакырыктарына ылайык. Ошол эле мезгилде заман доор өзгөрүп, баягы классикалык сабак формалары дагы чоң өзгөрүүгө учурады. Ошондон сабактын формаларын заманбап үлгүлөрүн кайрадан иштеп чыгып, теориялык жактан, практикалыктан негиздеп өндүрүшкө сунуш кылат. Менин эмгектерим негизинен бүт эле баягы кыргыз тилин окутуунун методикасына арналган. Кыргыз тилин орто мектептерде окутуу, жогорку окуу жайларында окутуу, анан кыргыз тилин кыргыз мектептеринде окутуу, кыргыз тилин орус мектептеринде окутуунун теориялык жана практикалык маселелер боюнча эмгектерди жазып келатам. Бардык эмгегим ушул маселеге гана арналган. Башка маселеге жазылган жок.